Сентябрь айынан тарта маданият чөйрөсүндө иштеген мугалимдердин айлыгы көбөйөт. Ал эми октябрь айында Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен каржыланган музей кызматкерлеринин айлыгы 80%га көбөйөт. Бул тууралуу министр Азамат Жаманкулов Азаттыктын 2-1 берүүсүндөгү маегинде билдирди. Буга чейин өкмөт маданият кызматкерлеринин айлыгын былтыр көбөйткөн. Ушул тапта Кыргызстанда 54 музей бар. Анын көпчүлүгүндө 1985 жылдан берки эски экспонаттар турат. Бишкекке 500 автобус келет. Бишкек мэри Азиз Сурахматов көп орундуу газ менен жүрө турган автобустарды алып келүү боюнча Түркиянын Анадолу Груп холдингинин башчысы Тунжай Озилхан менен сүйлөшүү жүргүздү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Тараптар Стамбул шаарында меморандумга кол койду. Байлыгы 1,6 миллиард долларга бааланган туркиялык ири ишкер Тунжай Озилхан Бишкек мэриясына заманбап көп орундуу автобустарды алууга 15 жылдык мөөнөт менен жылдык үстөгү 1,7% болгон жеңилдетилген насыя берүүгө ниеттенүүдө деп жазды мэриянын басма сөз кызматы. Мэриянын маалыматында сөз Анадолу Исусу компаниясы чыгарган автобустар тууралуу болуп жатат. Бул Европадагы автобус чыгарган алдыңкы компаниялардын бирине кирет. Ал 26 өлкөгө автоунаа экспорттойт. Быйыл апрелде Кытайдан алынып келинген жаңы 60 автобус пайдаланууга берилген. Бишкек шаарын толук камсыз кылыш үчүн 800дөй автобус керек. Бишкекте 3 жашар кыз 4-кабаттан кулап кетти. Бишкектеги жумушчулар шаарчасында Садырбаев менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишине салынган көп кабаттуу үйдүн 4-кабатынан 3 жаштагы кыз кулап кетти. Бул тууралуу күбө Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында бөбөк улуу бир туугандары менен үйдө жалгыз болушу мүмкүн. Кырсык болоору менен жабыркаган наристени коңшулар балдардын номер 3-клиникалык ооруканасына алып келишкен. Ыкчам медициналык кызматтын маалымат борбору чакыруу болгонун тастыктап, дарыгерлер баргычакты кызды ооруканага алып келишкенин айтты. Бала эшиктин алдындагы темир тосмого андан соң жерге түшкөн. Күбө кырсык болгон жерге милиция кызматкерлери да келгенин кошумчалады. Аламүдүндө 30 жаштагы жигитке бычак сайган аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. 22 июлда Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө бычактан жаракат алган эркек киши аймактык ооруканага жеткирилгени тууралуу маалымат түшкөн. Ыкчам топ окуянын чоо жайын тактады. Жабырлануучу 30 жаштагы жаран экени такталып, бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин 138 беренесине катталган. Шектүү катары 36 жаштагы аял киши кармалды. Алдын ала божомолдор боюнча окуя Аламүдүндөгү турак үйлөрдүн биринде болгон. Шектүү менен жабырлануучунун ортосунда кайым айтышуу чыгып, ал бычакташууга жеткен. Шектүү аял убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Улуу Британиянын жаңы премьер-министри тандалды. Улуу Британиянын жаңы премьер-министрлигине Лондондун мурунку мэри Борис Джонсон тандалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Өкмөт башчылыкка экинчи талапкер катары Британиянын мурдагы тышкы иштер министри Джереми Хант ат салышкан. Талапкерлер жеңишке жетүү үчүн 50%дан ашык добушка ээ болушу керек эле. Консерваторлор өкмөт башчылыкка Борис Джонсондун талапкерлигин жактырышкан. Британиянын мурдагы премьер-министри Тереза Мэй 7 июнда Евробиримдиктен чыгуу кризисине байланыштуу кызматтан кеткен.